Али Мухаммад Матаев Баткен районунун тургуну. Ал 1 гектардан ашуун жерди ижарага алып, өрүк бак кылган. Дыйкандын айтымында акыркы кезде Баткен районунун аймагына кыш мезгилинде кар аз түшүп, жерде нымдуулук жок. Мындан улам бактарактарга кыш чилдесинде суу берилет. Бүгүн мана суу очередь тийген экен. Бүгүн саат 10-да алдык. Сууду коюп атабыз. Суу жакшы. Ама суу бергендерге рахмат. Муну илгерилер айтат да неме суу деп. Ал кышкы суу, күзгү сууду койбосоң, жазда 100 койсоң ам баары бир деп. Шого азыркы суу эң пайдалуу суу да. Бак тарактарга чилде суусун берүү жакшы, бирок бир жолу суугарып коюу менен мол түшүм алууга болбойт. Мындай маалымат айыл чарба тармагындагы адистер менен дыйкан фермерлердин жолугушуусунда айтылды. Анда өсүмдүктөрдү зыянкечтерден коргоо жана туура дарылоо боюнча айыл чарба адистери дыйкандарга түрдүү дарыларды сунуштап, кеп кеңештерин берди. Былтырғы өріктің мөмесі түшіп қалған бір көз толыстамышқа қамдан тышқары шу химикаттарды пайдаланып қолдануы бойынша негізгі түшүнүктөр айтылды. Бұл жерде дыйкандар тарабынан химикаттарды жана минералдык жер сенімше туура эмес колдонулуп, ошонун негизинде көптөгөн чыгымдар болуп атат. Азыр бүгүн биз түшүндүргөндө өзүндөрү мемесеге алды. Баткен районунун аймагында жазгы талаа жумуштары февраль айынын аягында эле башталат. Мындан улам айыл чарбасына байланыштуу кандай гана маселе болбосун кечиктирбей чечүү зарыл. Анткени жаздын бир күнү жылга тете дешет жергиликтүү бийликтегилер. Баткен район аймагында жазгы талаа иштерине даярдыктарды көрүү боюнча акимдин атайын буйругу чыгып, штаб түзүлүп, анын негизинде райондун аймагында семинар окуулар уюштурулууда. Семинарда болсо өсүмдүктөрдөгү жана жашылча жемиштердеги мөмөлүү бак тарактардагы ар кандай оорулар менен күрөшүү. Белгилеп өтсөк, Баткен районунун аймагында 6000 гектарга жакын жерде көп жылдык бактар бар. Алардын басымдуу бөлүгүндө өрүк өстүрүлөт. Аймакта сууга суу тартыш болгондуктан эл сууну аз талап кылган бак тарактарды өстүрүп, дыйканчылык кылышат. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.